Эң негизги максаты бул атамекендик журналистиканы колдоо, аларга шарт түзүү, чыгармачылык шыктандырууга мотивация берүү максатында уюштурулду. Буга чейин көп журналисттер арасында мамлекеттик бийлик тарабынан колдоо жалпы эле журналисттерге тегиз жүрбөйт деген сөздөр да бар болчу. Мен ойлойм ушул сыйлыктан кийин баарына калыстык болот жана шарт түзүлөт деп айтсак болот. Азыр 10 миллион сом сыйлыктын фонду бул 10 миллион сом. Комиссия 11 адамдан турат. Анын 9-у көз карандысыз ар кайсы медиа ресурстардан тандалып алынды. Азыр конкурска, сынакка катыша турган талапкерлер материалдарын ошол көз карандысыз негизинен көпчүлүктү түзгөн көз карандысыз комиссиянын курамы карап чыгат. Бул ошол калыс баа бергенге мындай толук шарт түзөт. Азыр бир топ сунуштарда берилди да, эрежелерге мындай кошумча Бул берилген сунуштарды комиссиянын деңгээлинде эле карап чыгып, чечим кабыл алабыз. Себеби бул мындай жүйөлүү сунуштар берилди. Айрым жанагы сунушталган видео материалдардын мөөнөтү боюнча биз 15 мүнөттөн ашпоосу зарыл деген эреже бар болчу. Айтып атышат 15 мүнөттөн ашып кеткен учурларда болот деп биз аны чечебиз. 20 мүнөттөн Тематика боюнча 10 мазмунда 10 багыттагы номинация. Негизинен бул мамлекеттин репутациясын көтөргөн, туризмдин биздеги туризмдин потенциалын чагылдырган, улут аралык ынтымакты бекемдеген, биздин чет өлкөдө жүрүп ийгиликке жеткен жарандарыбыздын жетишкендиктери ушу сыяктуу 10 мазмундагы номинация бар. Биз жалпы номинацияны буга чейин да таратып бергенбиз. Ошол 10 багыт боюнча, ар бир багыт боюнча материалдарын сунушташат. Ар бирине 1 миллион сомдон коюлду, жалпы 10 миллион сом. сынактын уюштурулушу анан байги фондусунда өзүңүздөр уктуңуздар, мынакей 10 миллион сом деп ошол биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров өзүнүн фондусунан бөлүп ошол журналисттерди демилгелөө, журналисттерди мотивациялоо, анан ошол эң негизгиси Кыргызстандын 10 номинацияны уктуңуздар өзүңүздөр, анын ичинде экономика дагы бар, маданият дагы бар, анын ичинде сергек жашоо деген номинациясы бар экен. Анын ичинде мына ошол туризм, Кыргызстандын эң кооз жерлери, Кыргызстандын ошол туристтик тармакты, туризм тармагын өнүктүрүү потенциалын көтөрүү дегендей. Айтор бул сынак ошол Кыргызстандын баркын, репутациясын, беделин көтөрүүгө жалпы ошол Кыргызстандагы жаратман эмгекти даңазалоо, Кыргызстандагы ошол туризмди жайылтуу, Кыргызстандагы билим берүү тармагын, сергек жашоо образын, Кыргызстандын ошол каада салт, үрп адат, баалуулуктарын чагылдыруудагы эң жакшы конкурс болду деп ойлойм. Себеп дегенде буга чейин деле мына көп жолу, көп жылдар ошол журналисттердин арасында ушундай байгелүү, жакшы бир жаратман сынакты жарыялоо көп жолу аракет көрүлгөн. Бирок ошол ишке ашпай келген, буйрук мынакей ушул тушка дал келип, сааты чыгып дегендей кыргызча айтканда эң жакшы сынак болуп атат.
мен болгону гана ошол биздин кесиптештерге ийгилик каалап, анан ошол Кыргызстандын беделин, баркын, баасын көтөрө турган жаратман, кыргызстандыктардын башын бириктире турган, Кыргызстандын баркын, баасын көтөрө турган жакшы материалдар келет деп үмүттөнөм. Бул сынакка мен буюрса туризм багыты боюнча катышайын деп атам. Анткени буга чейин мен ошо Instagram, TikTok, башка социалдык тармактарда ушул туризм боюнча блогдор жүргүзүп жүрөм. Анан ошол буга чейинки тартылган материалдар менен, алдыда чыга турчу материалдар менен буюрса ушул тармакта катышып көрөйүн деп атам. Негизи сынакты уюштурганда жакшы болду деп ойлойсузбу? Албетте, бизге окшогон блогерлер, журналисттерге бул чоң стимул болот. Алардын жумушундагы бул профессионалдуулук, көптөгөн мындай журналистиканын, медианын өнүгүшүнө аябай чоң салым. Ошо бардык бул журналистика тармагындагы биздин кесиптештерге аябай эле жакшы сынак болду деп ойлойм.